Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына 20 кызматтык унаа тапшырылды. Бүгүн 19 апрелде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев унааларды тапшыруу аземине катышты. Камчыбек Ташиев өз сөзүндө милиция кызматкерлерин мыйзамдуулукту сактоого, өз милдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткарууга, кылмыштуулук менен тайманбастан күрөшүүгө чакырды. Mekemge. Урматтуу президентибиз, мамлекетибиздин куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы президентибиз Садыр Кожоевичтин берген белегин тапшырып коюу үчүн президентибиздин тапшырмасы менен келип отурамын. Урматтуу ички иштер кызматынын кызматкерлери, өзүңүздөр жакшы билесиздер, акыркы жылдары биздин мамлекетибиздин башчысы урматтуу президентибиздин берген тапшырмаларынын негизинде бардык мамлекеттик кызматкерлерге көрүнүктүү, бирдиктүү жана жетиштүү камкордуктар көрүлүп келе жатат. Ошолордун бири болуп Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы. 2 жылдан бери ушул облустук ички иштер башкармалыгына көптөгөн жардамдар мамлекет тарабынан көрсөтүлүп келе жатат. Көптөгөн ондогон жылдардан бери берилген жардамдар мына акыркы 2 жылда берди бүтүп калды. Мына бүгүн дагы ошол берилип аткан жардамдардын кайсы бир бөлүгү сиздердин колуңуздарга тапшырылат. Урматтуу ички иштер кызматынын кызматкерлери, эми биздин негизги милдетибиз бул элибиздин арасында, коомчулугубузда негизги мыйзамдуулук тартипти орнотуш. Мамлекетте мыйзамдуулук тартип болуш керек. Эч ким мыйзамдан ашып түшүп, мыйзамдан артка кетип, же болбосо мыйзамды аткарбастан тартиптүүлүктү, тартипсиздикти алып келгенге жол бербешибиз керек. Бардык кылган аракеттерибиз мыйзам чегинде болуш керек, мамлекетте тартип болуш керек. Элибиз, мамлекетте жашаган ар бир адамыбыз өзүнүн коопсуздугу үчүн эч качан коркунучта болбош керек. Ошол адамдарыбыздын коопсуз жашоосу, тартиптүүлүктө, стабилдүүлүктө жашашы мына сиздердин жана биздин колубузда. Ошондуктан мен ойлоймун, сиздер өзүңүздөргө коюлган милдеттерди так, жооптуу аткарасыздар деген ойдомун. Сиздердин ишиңиздерге бериле турган негизги баа бул элибиздин баасы. Эли журтубуз, мамлекетте жашаган ар бир жаран ушул ички иштер министрлигинде иштеп аткан биздин кызматкерлердин элге болгон мамилесин, тартиптүүлүктү орнотууда болгон иш аракеттерин баалап, рахматын айтыш керек. Мына ошондо гана биздин жетекчилерибиз дагы, урматтуу президентибиз дагы сиздердин ар бир кылган иштериңиздерге ыраазы болот. Урматтуу ички иштер кызматкерлери, мындан ары дагы сиздерге көрүлө турган камдар, камкордуктар көрүлө берет. Мындан ары дагы мына жакында эле сиздердин айлык маянаңар көтөрүлдү. Эми мына азыр үйлөр салынып атат. Ким укук коргоо органдарында жашаган кызматкерлер кайсынысы болбосун үйгө муктаж болсо, ар бириңерге биз үй беребиз. Ар бириңерге мамлекет тарабынан үйлөр курулуп берилет. Силердин бир гана милдетиңер карат, ушу эл алдында элибиздин бүгүнкү күндөгү тынчтыгын, коопсуздугун сактап, ак ниеттүүлүк менен кызмат кылышыңар керек. Мамлекетибизге берилгендик менен кызмат кылыш керек. Мына ошондо гана биз алдыга жылабыз. Сиздердин кылган кызматыңардын эң негизги көрсөткүчү, дагы бир жолу айтам, элибиздин ишеничи. Мен жана биздин урматтуу президентибиз жана биз бардыгыбыз сиздердин ак кызматыңарга ишенебиз. Мамлекетибиздин ички иштер министрлигинин министри генерал-лейтенант Улан Ниязбеков дагы ушул көптөгөн аракеттер жасап, ушул кызматты бийиктетүү, кызматтын кадыр баркын көтөрүү, эл алдындагы милиция кызматкерлеринин кадыр баркын көтөрүү боюнча көптөгөн кызматтарды аткарып жатат. Ошондуктан биз ишенебиз. Буюрса, келечекте мамлекетибизде тынчтык, азыркыдай тынчтык, азыркыдай стабилдүүлүк көптөгөн жылдар болот жана мамлекетибиз өсүп өнүгөт.
Берилген кызматтык унаалар Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын ар бир райондорунун тергөө тобуна берилет. 20 унанын 13-ü жак үлгүсүндөгү жол тандап аз, 5-өө жеңил, 2-өө спринтер. Кызматтык унаалар милиция кызматкерлеринин ишинин сапатын жакшыртат дешет. Жалал Абад областы өстөргө белгилүү болгондой бул толук аймак, толук аймакка байланыштуу 13 жакты автоунаасында үлгүдөгү автоунаа берилди. Бул ошол азыр ыкчам тергөө тобуна берилет ар бир райондун. Ушул окуя болгон жерге жетип баруу үчүн. Андан тышкары дагы жеңил автоунаалар, анан спринтер үлгүсүнүн автоунаалары берилди. Бул ошол ишти жакшыртуу боюнча жеңил автоунаалар Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө тапшырып берилет. Бул болсо бүгүнкү күндөгү милицияга болгон биринчиден камкордук, экинчиден булардын ишине болгон жеңилдик. Мен ойлойм, ушундай мамлекетибиз өнүгүп баштады. Кудай кааласа, мындан дагы жакшы ийгиликтер болот деп ойлойм. Бул бир гана биздин Жалал Абад областында эмес, менимче Кыргызстандын бардык жерлеринде ушундай жакшы иш-чаралар өтөт. Милицияларга болгон жакшы ушундай жардамдар, колдоолор көрсөтүлөт. Бүгүнкү күндө ушу биздин президентибиз Садыр Жапаров башында турган мыкты абдан жакшы жетишкендиктер болуп атат. Бул Чаткал районуна өтө зарыл автоунаа берилди. Ушундай автоунаалар керек ал жакка. Садыр Нуркожоевский, Камчы Кырдышаевичке рахмат. Себеп кышында кар оор түшөт, 1 метрден ары түшөт, жолдор көйгөйлүү. Жакшы болду. Кызматыбызды мекенден аябай жакшылап иштеп, кызмат кылабыз буйруса, ниваларды өткөндө жаңы ниваларды берген. Чаткал району жолунда жакшы жүрө турган автоунааларды президентибизге, Камчыбек Кылдышаевичке рахмат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев милициянын техникалык базасын чыңдоого мындан ары дагы көңүл бурула тургандыгын, өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылып биргеликте тынчтыкты сактоо керектигин белгиледи. Эскерте кетсек, Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына 2024-жылы мамлекет тарабынан жалпы 34 кызматтык унаа тапшырылган. Айбек Исабеков, Шырзат Эгембердиев, Замирбек Тойчубаев, Регион.